Акыркы күндөрү соттор көз каранды болбошу үчүн айлык акылары көбөйтүлүп, аларды турак жай менен камсыздандыруу аракети жүрүп жатат. Учурда судьялардын эң аз айлыгы 23 000 сомду түзсө, эң көбү 50 000 сом маяна алаары жыйын жүрүшүндө айтылды. Мындан сырткары соттордун көз карандысыздыгын камсыз кылган бир топ мыйзам долбоорлору жана практикалык иштер жүргүзүлүп жатыптыр. Жаңы кылмыш кодекси, кылмыш жазык кодекси, кылмыш процессуалдык кодекси, жаза аткаруу кодекси жана амнистиянын негиздери жана аны колдонуунун тартиби жөнүндө мыйзамдары. Ошону менен бирге ушул мыйзамдарды ишке киргизүү тууралуу атайын мыйзам кабыл алынды. А бирок жарандардын укуктары көз көрүнө тепселип, жылына 300гө чукул адам күнөөсүз СИЗОдо жатып, кайра акталып жатканын депутат Кенжебек Бокоев билдирди. Мыйзам тебеленип, соттор коррупцияга батып, буйрук аткарып калгандан жөнөкөй жарандар эмес депутаттар коркуп калганын эл өкүлү кыйытты. Биз соттук реформаны ишке ашырмайынча Кыргызстан мамлекетибиз дегиле оңолбойт. Бул дүйнөлүк практика. Мына азыр журналисттерди кой, депутаттар сүйлөгөндөн коркуп калган. Чолпон жинап, сиз кетип калганыңыз деле тууралуу экен. Азыр көрүп атасыздар. Мына азыр жылына 300 адам акталса, бир да ошонун укугун коргобойбуз. Депутаттар сот реформасын жасоо үчүн алгач алардын айлык маяналарын көтөрүү керектигин айтышууда. А бирок Адилет юридикалык борборунун жетекчиси Чолпон Жакупова депутаттардын пикирине макул эмес. Ал эң оболу сотторду борбордук бийликтен алыстатуу керек деди. Мындан сырткары сотторду тандоо кеңеши жана соттордун тартибин көзөмөлдөө комиссиясынын мүчөлөрү президенттик аппаратка жакын адамдардан шайлангандыктан ал институттар мыйзамда көрсөткөн укуктарын аткарбай, Кыргызстан укуктук өлкөдөн эба алыстап кеткенин кошумчалады. Нам говорили, когда протаскивали, простите меня, конституционную реформу, нам тоже говорили, год прошел. Нам сказали, вот примите Конституцию, да? У нас жизнь наладится. Население станет 100% доволен выносимыми судьями решениями и так далее. Год прошел. Что изменилось? Процент доверия падает, и он будет падать. Жыйын жүрүшүндө соттордун көз карандысыздыгын камсыз кылууга багытталган бир топ мыйзам базасын иштеп чыгуу зарылдыгы айтылды. А бирок фракция жыйынында жогорку соттун төрагасы жана сотторду тандоо кеңешинин жетекчисинин катышпай жатканы сот реформасын кылууга судьялар өзү кызыктар эместигин камкуулап турат дейт депутат Курманкул Зулушев. Биздин фракция сот реформасы жана жыйынтыктары деп маалымат угалы деп чакырса, сот реформасы жүрүп аткан сот системасынан бир адам жок. Жогорку соттун төрайымы жок, же өкүл жок, соттор тандоо кеңеши жок, соттор кеңеши же болсо тартип комиссиясы жок, тиешелүү органдар. Бизде аракет бар сот реформасын кылалы деген. Мамлекет тарабынан, жетекчилик тарабынан, жогорку кеңеш тарабынан ошол түзүлгөн органдар, мыйзам базалары колдон келишинче аракеттер болууда. Бирок органдар өздөрү сот реформасын кылганга кызыктар эмес да. Кайдыгер. Мына бүгүн келип маалымат берүүдөн качып атышат, баш тартып. Анан биз каякта сот реформасын аягына чыгабыз. Сот реформасын тездетүү үчүн мындай талкуулар кеңири чөйрөдө өткөрүлүшү керектиги айтылды. Мындан улам депутаттар бул маселени жогорку соттун төрагасынын катышуусу менен жогорку кеңештин жалпы жыйынында талкууламак болушту.